Бул тамакты ар кайсы жакта ар кандай аташат экен. Көлдө болсо жаткан төбө деп коюшат. Жаткан төбө тамагын кайненемден үйрөнгөнмүн. Казанды отко коебуз, дагы майданы куюп алып, этти салып алабыз. Бир аз куруп алгандан кийин үстүн жаап коебуз. Өзүнүн суусуна өзү бушат да, болжол менен 20 мүнөт 30 мүнөтдөй жаап койсоңуздар, эти былпылдап калат. Кааласаңыз сабиз, перец, шүмөлөрдү кошсоңуз болот. Мен болсо кошкон жокмун. Пияз, картошка эти эле болду. Тамагында кыпкызыл болсун деп томаттан салып жакшылап куруп алабыз. Үстүнө 1,5 литр суу куюп алдым дагы. Суу катуу кайнап чыккандан кийин 1 саат жайотко жаап коебуз. Негизи эле мен камыр тамак жасаганда биринчи камырды журуп койгонго аракет кыламын. Унду электен өткөрүп алабыз дагы, 1 жумуртка, туз жана бир аз май кошуп муздак суга эле камыр журуп алабыз. Орточо жумшак болуш керек. Камыр колду сүйөт эмеспи, кайра илеп турабыз жай канча эле. Камырды жука жайып алгандан кийин үстүнө ушуну майлап туруп, анан кара муштан себелеп алып, анан оруп, кадимкидей эле оромодой кылып оруп алып, анан ушинтип кесип чыгабыз. Негизи сабиз, капуста ушундайларды кошуп да жасагандар болот. Пияз, бирок мен кара мурч менен жакшы көрөм. Балдарыма дагы ушундай жагат. Отубузду кайра күчтүү кылабыз дагы, камырларды салып алабыз дагы. Бир аз 5 мүнөтдөй кайнагандан кийин үстүн жаап, жайотко 1 саатка дымдап салабыз. Бул тамакты жеген дагы, жебеген дагы арман деле болду окшойт. Байыңызга, балдарыңызга жасап берсеңиз кайра суранышат го дейт. Рецептти жогото албаш үчүн мага атала кеткени унутпаңыз, жана ошондой эле мени колдоп, жүрөк жыбаны кызартып, жакшы сөз калтырып кетсеңиз мага абдан жагымдуу болот.